Эми балдар кийинки санды бөлүп көрөбүз. 444 санын 37-ге бөлүп көрөбүз. Жогорку разряддан баштайбыз. 444 санынын жогорку разряды жүздүк. 400-дүк 4 37-ге бөлүнбөйт. Ошондуктан кийинки разряддан алууга туура келет. Эми 44 санын 37-ге бөлө алабыз. Жанагындай эле жогорку разряддарын карайбыз. 2 орундуу сан болгондо. Демек 4-тү 3-кө, 3-тү канчага көбөйтсөк 4-кө жакын сан чыгат. Албетте 1-ге. Эми көбөйтүп көрөбүз. 1 жерде 7. 7. 1 жерде 1-ди 7 көбөйтсөк 7. Эми 1-ди 3-кө көбөйтөбүз. 3. Эми экөөсүн кемитиш керек. Кемиткенде балдар 4-төн 7-ни кемите албайбыз. Карыз сурайбыз. Ошондо 1 ондук берген болобуз. Ал эми бул разряд 1-ге азайып калат. Карыз берген разряд. Эми 14-төн 7-ни кемитсек 7. Бул жерде 3 калган. 3-төн 3-тү кемитсек 0. Бул разряд толук эмес бөлүнүүчүнү аткарып бүттүк. Эми кийинки разрядды айырманын тушуна түшүрүп алуу керек. 74 чыкты балдар. Болжолду менен эми карап көрөбүз. Жогорку разряддарын карап көрөбүз. Демек 3-тү канчага көбөйтсөң 7-ге жакын сан келип чыгат. Бул жерде балдар акыркы разрядды түшүргөндө акыркы санына көңүл буруп көргүлө. Ошондо мунунун бөлүүчүнүн акыркы разрядыны канчага көбөйтсөң ушуга окшош сан келип чыгат жадыбалдан эстейбиз. Демек 2 жагын тең кароо керек экен. 3-тү канчага көбөйтсөк 7, 2-ге көбөйтсөк. Эми 2-ни 7-ге көбөйтсөң 14. Мунун акыркы разрядыга окшош сан келип чыгат. Ошону гана коюп көрөбүз. 2-ни 7-ге көбөйтсөк 14. 14-түн 4-үнү жазып, 1-ни көңүлгө коебуз. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде көбөйткөндө акыркы разряды дал келди. Ушул жагын дагы эске алуу керек. Эми кийинки разрядды көбөйтөбүз. 2-ни 3-кө көбөйтсөк 6. Көңүлүбүздөгү 1-ди кошсок 7. Эми экөөсүнүн айырмасын табабыз. 4-төн 4-тү кемитсек 0. 7-ден 7-ни кемитсек 0. Анда балдар дагы бир санды бөлүп көрөбүз. 4018 санын 49-га бөлүп көрөбүз. Бул жерде жакшылап көңүл бурабыз балдар. Кадимкидей жогорку разряддан ажыратканда 4-тү 49-га бөлө албайбыз. Кийинки разрядка өткөндө 100-дүккө өткөндө 40 болуп калды. 40 дагы 49-га бөлүнбөйт, кичине сан. Ошондуктан андан кийинки разряддан ажыратууга туура келет. Демек бул жерде эми 401 ондукту 49-га бөлүү керек. Бул жерде балдар көңүл бургула. Биз жанагындай бөлүнүүчүбүз 2 орундуу сан эмес, 3 орундуу сан болуп калганда балдар. Демек 1 ондук болсо бул санда, жалпы санда 401 ондук бар. Эми 401 ондукту 49-га бөлүү үчүн болжол менен бул жерде 4 ондуктан ашык 5 ондукка жакын сан тургандыктан бул жерде 5 ондук деп болжол эсептейбиз. Бул жакта 5 ондук бар. Бул жерде 40 жүздүк деп эсептейбиз. Бир разряд жогорку калганда. Демек бул жак 5 ондугуну көңүлгө алып туруп эле 5 ондук 5. Бул жер 40 деп алабыз. Жогорку 2 разрядын алабыз да, эгерде 3 орундуу сан болуп кетсе, жогорку 2 разрядын алып бөлгөнгө аракет кылабыз. 40-ты 5-ке бөлөбүз деген маанини түшүнөбүз. Демек 5-ти канчага көбөйтсөк 40 келип чыгат. Анда албетте 8-ге. Эми көбөйтүп көрөбүз. 8 жерде 9 72. Кайрылган сандын тушунан толтура баштайбыз. 72-нин 2-сини жазып, 7-сини көңүлгө коебуз. 8 жерде 4 32. 32-ге 7 көңүлдөгү 7-бизди кошсок 39 болот, Анда 39-ду жазып, эми кадимкидей кемитүүнү баштайбыз. Бул жерде балдар 1-ден 2-ни кемите албайбыз.
алдыдагы разряддан каршы суроо керек. Бул разряд 0. Андыктан 4төн гана карыз ала алабыз. Эми 4төн алгач 0-гө карыз беребиз. 0-гө карыз берсек 10. 10дон 1-ге карыз беребиз. Бул жерде 10 карыз берген болуп 11 болуп калат бир кошулуп, а бул жерде 9 калат. Ошондой эсиңерде бар, бул берген разрядыбыз 1-ге азайып 3 болуп калат. Эстеп турабыз балдар. Анда 11, 11ден 2-ни кемитсек 9. Бул жерде 9 калган эле. 9дан 9ду кемитсек 0. Андан кийин бул жерде 3 калган. 3дөн 3тү кемитсек 0. Демек биздин айырмабыз 9га барабар болду. Анда кийинки разрядды 8ди айырманын тушуна түшүрүп алабыз. Демек бул жерде 98 саны пайда болду. Эми жанагында 2 орундуу санды 2 орундуу санга бөлүүнү эстейбиз. Ошондо 4тү канчага көбөйтсөк 9га жакын сан келип чыгат. Же 9ду канчага көбөйтсөк 1-диги 8ге окшош сан болот. Анда жанагындай эле 4тү 2-ге көбөйтсөк 9га сан келип, окшош сан келип чыгат. Башкача айтканда, дагы бир варианты 2-ни 9га көбөйтсөк 18, 1-диги окшош чыкты. Эми толук көбөйтүп көрөбүз. 18-дин 8-ини жазып, 1-ини көңүлгө коебуз. Эми 2-ни 4-кө көбөйтөбүз. 2-ни 4-кө көбөйтсөк 8, көңүлдөгү 1 менен 9. Эми балдар айырманы таап коебуз. 8ден 8 кемитсек 0, 9дан 9ду кемитсек 0. Демек биздин тийиндибиз 82ге барабар болду.